Онкология чоң адамдар арасында тараган оору деп билишет. Бир топ жыл мурун 40 жашка чейинки онкологиялык оорулар жаш деп эсептелчү. Эми ал курак 30 жашка жетти. Бирок эң коркунучтусу азыр балдар арасында онкологиялык оору көбөйдү. Кыргызстанда алар донорлук канга муктаж. Бейтапкананын балдар онкологиясы бөлүмүнүн волонтерлору бул маселени чечүүнүн жөнөкөй жана оригиналдуу түрүн табышты. Алар жардам сурап кыргыз аскерлерине кайрылышты. Коргоо министрлиги волонтерлордун демилгесин колдоду. Детский центр, 9-й детский центр. Онкология балдар борборуна бекер. Безвозмездно. Амантур бүгүн биринчи жолу кан тапшырып жатат. Донорлук жөнүндө эч качан уккан эмес. Онкологиялык оорусу бар балдар канга муктаж экенин угуп, дароо жардам берүүдөн баш тарткан жок. Амантурга окшогон жоокерлер үчүн донорлук жаңылык. Кан тапшыруу мүмкүнчүлүгү жөнүндө Бишкек гарнизонундагылар балдар онкология бөлүмүнүн волонтерлорунан угушту. Эми биздин балдардын атайын карталары бар. Ата-энеси ал карта менен дүмүрчөк алып барып, башка адам кан тапшырганын көрсөтүп, кан же кан препараттарын ала алат. Волонтерлор офицерлер жана келишим менен иштеген жоокерлерди үгүттөшөт. Кан тапшыруу чечимин офицерлер өздөрү кабыл алат. Анткени аскер кызматындагы адамдар үлгүлүү донорлор. Алар ар бир жарым жыл ичинде ден соолугун текшертип турат. Доброту еще никто не отменял. Как другие коммерческие организации. Кайрымдуулукка эч ким тыюу салган эмес. Андыктан офицерлер кан тапшырып, балдардын дарылануусун жеңилдетип, пайда алып келебиз деп чечтик. Поэтому офицеры решили хотя бы сдать кровь, мы принесем какую-то пользу или облегчим их лечение. Рак оорусу менен ооруган балдарга жардам берүүчүлөр гарнизондо эле эмес, интернетте да чогулат. Динара волонтерлор үчүн веб-баракчанын модератору. Азыркы учурда топто 152 адам бар. Альтруисттер ошондой эле коомдук фондторго биригип, онкология улуттук борборуна күн алыс жардам берип турат. Балдар бөлүмүнө эң кымбат белек кан жана кан препараттары болуп саналат. Это сертификат. Бул балдардын онкологиялык борборунда дарыланган оорулуу балдардын ата-энелери 63 000 сомго бекер кан ала турган сертификат. Детского отделения на сумму 63 000 сомов. Бул сумма кан препараттарын бир ай алууга гана жетет. Донорлук канга мукташтык жылдан жылга өсүүдө. Онкологиялык ооруга чалдыккан балдардын саны жылдан жылга көбөйдү. Жылына болжол менен 200 бала, анын ичинде 60-ы оор лейкоз менен катталууда. Химиотерапиянын фонунда мындай балдарга кан куюу зарыл чара. Конечно, растет это заболевание. Связано это со многими причинами. Это сам по себе радиационный фонд. Генофонд өзгөрүп, ага тилекке каршы көп факторлор таасирин тийгизди. Мисалы нурдануу фону. Былтыр мурдагы жылдарга караганда бирге чыга элек балдардын оорусу 2 эсеге көбөйдү. 16 жашар Даниярга кан алмаштырууну күнүгө жасап туруу шарт. Ар бир мындай кан алмаштыруу 1,5 миң сомдон ашат. Даниярдын диагнозу оор лейкоз. Акыркы жылы бейтапканадан чыккан жок. Каждый демимде болуп калат. Күндө бир күн куйсаң, кичине көтөрүлөт, кайра эле түшөрүт, кайра эле эмете берет да, баланс врач баланын состояниясын күн анализин тапшырып турабыз. Күндө ушу караганда аз болсо, сразу канын куят да. Антпесе дагы булар өздөрүн жаман сезип эмете башташат да. Бирок канга онкологиянын балдар бөлүмү эле муктаж эмес. Азыр 1000 адамга 60 донор зарыл болсо, 5 адам гана кан тапшырат. Донорлукка болгон муктаждыкка карабай кыргызстандыктар кан тапшырууга ашыкпайт. У нас вышли на первые места такие вопросы, как боязнь. Биздикилер ийне сайгандан коркот. Же кандан оору жугузуп алабызбы деп кооптонот. Биз кан тапшыруу 100% коопсуз процедура деп ишендирүүгө аракет кылабыз. Тутум жабык оору жугузушу мүмкүн эмес. Максимально стараемся людям объяснить, что кроводача это 100%, да? Безопасная процедура, это закрытая система, заразиться чем-либо невозможно. Амантур колдон келишинче үзгүлтүксүз кан тапшырып турууну мерчемдейт.
1 жылдан кийин ардактуу донор болуп калат. Амантурдай адамдар көп болсо донорлордун агымы токтобой уланмак. Келип кан тапшырып, оорулуу адамдарга жардам берүү оор эмес. Канды бекер тапшырса, донор сыйлык катары шоколад гана алат. Бирок 500 мл кан тапшырып, кимдир бирөөнүн өмүрүн алып калам деген ой, ошол чоң сыйлык.